Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Мен бүгүн сиздерге ичегини тазалоонун идеалдуу вариантын сунуштамакчымын. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Демек биз сиздер менен ичегини тазалайбыз. Эмне максатта? Ошол эле сиздер айткан токсин, шлак жана бизге кереги жок болгон көптөгөн нерселерди сыртка алып чыгып кетүү үчүн жана албетте аллергиядан дагы арылуу үчүн анча-мынча жоон ички ичегилерди детокс кылып турушубуз керек. Детокс деген сөз бул болгону тазалоо деген сөздүн башка тилде айтылышы. Андыктан тазалоо деп айтсаңыз деле жарай берет. Демек бизге эмне керек? Бизге Американын, Япониянын, бүтүн дүйнөнүн системалары керек эмес. Бизге жөнөкөй эле дарыканада сатылчу 2 дары керек. Бирөөсү арзан, даже бир таблеткасы 1 сомдон турат, а экинчиси бир аз кыйматыраак. Бирок албетте ошол өзүнүн короткон акчасын актайт. Биринчи кезекте биз ичке ичегин тазалайбыз, андан кийин гана жоон ичегин тазалаганга өтсөк болот. Анткени тамак биринчи кезекте ичке ичеге түшөт, андан кийин гана жоон ичеге түшөт. Ошол себептен биринчи ичке ичегин тазалап алабыз дагы, анан жоон ичеге өтөбүз. Экөөнүн ортосунда клапан бар, ошол ачылып, тамактын калыптары ошол жака өтөт. Биринчи кезекте ичке ичегин тазалайбыз. Кантип тазалайбыз? Бизге активированный уголь керек болот. Бул бардык дарыканаларда сатылат. Бир таблеткасы 1 сомдон. Кантип аны менен тазаланабыз? Дарыны ичиштен 3 саат мурда жана 3 саат кийин дагы 6 сааттын ичинде эч нерсе жегенге болбойт. Демек 6 саатты өзүңүзгө бөлүшүп аласыз биринчи, андан кийин гана дары ичесиз. Бир таблетке 2 килограмм салмагыңызга туура келет. Мисалы, мен 80 килограмм болсом, 40 таблетка активированный уголь ичишим керек. Активированный угольду ичиштен 3 саат мурда эчтеке жебей калган болушум керек и андан кийин дагы 3 саатка чейин эч нерсе жебешим керек. Анткени бул таблетка сиздин тамагыңызды алып кетиш эмес, ичкегиде туруп калган керексиз нерселерди алып чыгып кетиш керек. Ошол максатта 6 сааттын ичинде эч нерсе жебейбиз дагы, ичпейбиз дагы. Муну ысык суу менен ичсеңиз деле жарай берет, муздак суу менен ичсеңиз деле жарай берет. Болгону салмагыңызга дал келе турганчалык санды аныктап алыңыз. Мисалы, 70 килограмм болсоңуз 35 таблетка ичесиз. Бир эле жолу ичип түгөтөсүз ошончо таблетканы. Эч кандай зыяны болбойт, кыжыгат болбой ичсеңиз болот. Ошентип ичке ичегини биз тазалап алдык. Эми жоон ичегини тазалайбыз. Жоон ичегини ичке ичегин тазалап бүткөндөн 2 күндөн кийин тазаласаңыздар болот. Бизге Movipреп деген дары керек болот. Movipреп порошок түрүндө болот ал. Аны кантип колдонобуз? Ичке ичеги тазаланып бүткөндөн кийин 2 күн күтүп, 2 күндөн кийин мүмкүн болушунча эчтеке жебей турган аракет кылыш керек. Дегеним, көпчүлүк азыктар жегенге туура келбей калат. Мисалы, жер жемиштер, мөмө жемиштер, камыр тамактар жана башка баары. Жесеңиз болот балык, эт, жумуртка, и кара чай, и кофе. Ушулар менен гана 2 күн чектелип турасыздар. Мисалы, бүгүн ичке ичегиңизди тазаладыңызбы, эртеге бүрсүгөн ушул азыктарды жеп турасыздар жана айтылган суусундуктарды ичип турасыздар. Башка эч нерсе жегенге болбойт. 2 күндөн кийин 3-чү күнү жоон ичегини тазалайбыз. Негизи жоон ичегини арка жактан тазалаган жакшы. Бирок бул нерсе табиятка анча туура келбегендиктен жөн эле биз дары менен тазаласак деле боло берет. Movipреп менен тазалайбыз. Movipреп дарысын 2 литр баклажкага 1 литрден тең бөлүп алабыз дагы экөөсүнө куябыз. Экөөсүнө аралаштырып, биринчи 1 литрди ичип түгөтөсүз, андан кийин экинчи литрди ичип түгөтөсүз. 2 сааттын аралыгында. Мисалы, 1 литрди 1 саатта ичип бүттүңүзбү, артынан дагы 500 мл суу ичесиз, андан кийин экинчи саатта ошол даярдалган экинчи баклажкадагы сууну ичип түгөтөсүз, дары кошулган, анын артынан дагы жарым литр суу ичип коесуз. Ошону менен сиздин жоон ичегиңиз дагы тазаланып калат. Бардык ал жерде туруп калган калдыктар сыртка чыгып кетет. Жана жоон ичеги, ичке ичеги таптаза болот. Ушу менен көпкө чейин сиз керексиз нерселердин жыйындысынан кутулган болосуз. Бул процедураны өтө көп кайталашты мен сунуштабайм. Бир жылда 2 жолу, ашып кетсе 4 жолу кайталасаңыз болот. Андан ашыгы сизге керексиз. Негизи көбүрөөк жолу кайталасаңыз деле зыяны жок. Бирок ошол деле, мисалы 2 жолу кайталаган деле сиз үчүн жетиштүү эле болот. Андыктан сөзсүз түрдө аткарып көрүңүздөр. Ичегилериңиздерди ушинтип эле тазалап алыңыздар. Кайсы бир компаниянын детоксуна кошулуштун кереги жок. Кайсы бир
дагы бирөөлөрдүн сунуштаган нерселерин кылыштын кереги жок. Ушинтип эле ичегини тазалап койсок болот.